Бүгін Баткен удалаш келген майрамды белгілеп жатат. Эгемендүүлүктүн 33 жылдығы, Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдығы. Ошондой эле Баткен районунун түзүлгөндүгүнүн 90 жылдыгынын урматына Баткен шаарынын Борбордук стадионунда чоң программадагы иш-чаралар өткөрүлдү. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 33 жылдыгы, Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгы. Ошондой эле Баткен районунун түзүлгөндүгүнүн 90 жылдыгынын урматына уюштурулган майрамдык иш-чара президенттин Баткен облусундагы карым укуктуу өкүлүнүн орун басары Жаныбек Исаков баштаган жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, Баткен районунун өнүгүүсү үчүн өз эмгегин арнаган мурдагы жетекчилер, аксакалдар Өзбекстандан келген делегацияны тосуп алуу менен башталды. Андан соң өлкөнүн эгемендүүлүгүнө салым кошкон инсандардын айкелине гүл чамбарлар коюлуп, көз карандысыздыкка жетүү үчүн узак жана татаал жол баскан ата-бабалардын урматына Куран окулду. Күндү эңсеп өтүп кеткен ошо инсандарыбызга, ошолордун арбактарына ушул Куранды багышланып, баарын Аллахым майрамыны бизге маарек кылгын. Майрамдын салтанаттуу бөлүгүнүн башында Баткен районунун 90 жылдыгына арналган видео тасма жана райондун түптөлүү тарыхы тууралуу театралдаштырылган көрүнүш тартууланды. Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусундагы карым укуктуу өкүлүнүн орун басары Жаныбек Исаков жана район акими Учкунбек Жоробаев Баткен элин удалаш келген майрамдары менен куттуктап сөз сүйлөштү. Ошондой эле кошуна Өзбек Республикасынын Фергана облусунун Сох, Риштан райондорунун жетекчилери майрамдык иш-чаранын ардактуу коноктору болушту. Сиздер менен бүгүн элибизди удалаш келген майрамын бейгөөгө чогулуп отурабыз. Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусундагы карымдуу өкүлү Алимбаев Абдыкерим Карыбекович учурда Кыргыз Республикасынын президентинин иш-чарасына катышып жаткандыктан жалпыңыздарды Абдыкерим Карыбековичтин атынан 31 август Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнү, Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгы жана Баткен районунун 90 жылдыгы менен сиздерди жана сиздер аркылуу облус элинин чын жылдын болгон куттуктоосун жеткиремин. Урматтуу салтанаттын катышуучулары, 24 жылдын башынан бери биз Баткен райондук мамлекеттик администрациясы, жергиликтүү бийлик органдары эгемендүүлүктүн 33 жылдыгы, Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгы, Баткен районунун түзүлгөн 90 жылдык майрамынын урматына бир топ иш-чараларды иш-мерчемди бекитип алып, ошол иш-чараларды өткөрүп, спорттук, маданий иш-чараларды, бир топ элге кызмат көрсөтүүчү объектилерди ачып, мына бүгүн сиздер менен биз ушул күнү салтанаттуу майрамды 90 жылдык майрамыбызды жыйынтыктап атабыз. Bizning jonajon O'zbekistonimizning prezidenti Shavkat Miromonovichlar hamkorligida o'rtadagi do'stona munosabatni tiklab, o'rtadagi investitsiya sohalarida, turizm boralarida, madaniyat va bir qancha sohalarda juda ham katta intifochilikni yaratib berishgani, shart-sharoitlarda qilib berishgani oqibatida ikki mamlakatning o'rtasida juda ham katta ishlar bo'lyapti. Men bugungi bayram bilan shaxsan viloyat hokimimiz va 4 million aholimiz nomidan sizlarni yana bir bor qutlaymiz. Iloyim do'stligimiz abadiy bo'lsin. Bunday bayramlarimiz ko'p bo'lsin. Rahmat. Майрамда элдин маанайы көтөрүңкү. Анткени бул күн элибиз үчүн эң маанилүү болгон көз карандысыздык калган күн болуп эсептелет. Жалпы Баткен районунун халкы бүгүн кубаныч менен ушу эгемендүүлүк майрамына чогуу тосуп жатабыз. Эмне демекчибиз? Эгемендүүлүк орногону чын болсун, элибизге заманыбыз тынч болсун, дайыма кут береке болсун, тынчылыкта şu eli jurt менен майрамдык кечелерди өткөрүп жүрө берели. Сиздердин бүгүнкү эгемендүүлүк күнүңүздөр менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Ушул майрамда ушинтип ар жылы ушундай сонун майрамда өткөрүлсүн деп тилеймин. Сиздерге дагы чоң рахмат. Бул концерт негизи адамдардын көңүлүн алуу максатында болду окшойт. Негизи элдер ушунчалык көп келип атат. Негизи жакшы эле концерт болуп атат го дейм. Мен не дейм, ушу кыргыз элиме бүгүнкү майрам менен куттуктаймын.
Биз дагы толкунданып келип отурабыз. Тынчтык болсун, ылайым бардык ден соолук болсун. Кандай гана ооруларды башыбыздан өткөрүп, үйдөн чыга албай калган күндөр болду. Ушинтип жадырап жайнап балдарыбыздын мынтип майрамды отурганына мен кубандым. Сүйүнүп отурабыз да бардыгыбыз. Майрамдык иш-чаранын жүрүшүндө Бишкек, Ош шаарлардан келген эстрада жылдыздары жана жергиликтүү маданият кызматкерлери ырчылардын коштоосунда концерттик программа уюштурулуп, элге майрамдык маанай тартууланды. Айбегим Набиева, Расул Акматов, жаңылыктар. Кыргыз эли чагылгандын бир өзү.